Саламатсыңарбы окуучулар? Бүгүнкү сабагыбыздын темасы уламышка айланган акылман инсандардын мурасынан. Бүгүнкү сабакта окуучулар Асан Кайгы, Токтогул ырчы, Кетбука жашаган доорлор тууралуу маалымат алышат. Уламышка айланган инсандардын ырларын көркөм окуп, талкуулап, суроолорго жооп беришет. Тарбиялык маанисин өз турмушунда туура колдонууга тарбияланышат. Асан Кайгы 13-14 кылымдарда караштуу бир катар элдерде кыргыз, казак, каракалпак, ногой, орто койчул, акылман, сынчы, гуманист, философ, акын өмүр бою элдин муңун муңдап, зарын зарлап жүргөндүктөн Асан Кайгы аталган. Асан Кайгынын чыгармачылык өнөр-канасын, акындык өзгөчөлүгүн мүнөздөй турган ырлар кыргыз, казак, ногой, каракалпак элдеринде аз да болсо сакталып калган. Айрым ырлары 1912 жылы Оренбургда чыккан жыйнакка киргизилген. Асан Кайгы кыргыз фольклорундагы маалымат боюнча 14-15 кылымдын аралыгында Алтын Ордонун ханы Жанибектин мезгилинде жашаган. Казак адабиятчылары акындын ата тегин тактоого көп аракет кылышкан. Бирок анын өмүр баяны аңыз кепке айланып кеткен. Бизге акылмандын чыгармалары уламыш жана үзүндүлөр түрүндө келип жеткен. Ошондон улам кыргыз адабиятында Оозеки чыгармачылыктын атактуу өкүлү, калк кыялынын туундусу катарында каралат. Уламыштарда Асан Кайгынын замандаштары Жээренче Чечен, Акыл Карачач, Толубай Сынчы, Токтогул ырчы, Алдар Көсө болгондугу айтылат. Чокон Валиханов аны көчмөн элдердин философу деп аталган. Асан Кайгы элдин камын ойлоп, кой үстүндө торгой уялаган, малга жайлуу, адамга сыйлуу конуш издеп, Эдилден тартып Талас, Нарын, Аксай, Ат башыга чейин барган. Акыры Ысык көлдү жактырып, аны конуштап калып, өлөр алдында айткан керээзи боюнча сөөгү Ысык көлдүн адам баспай турган бир аралына коюлган деп айтылат. Анда эмесе балдар, биз азыр Асан Кайгынын ырынан окуп көрөлү. Салган тамы жок, кылган камы жок, алган даны жок, баккан малы жок, мал багарга алы жок, көзү башын көгөртүп, көгөн байкуш кантекен. Жатарына жайы жок, көрө турган көзү жок, чымын байкуш кантекен. Таразасын көтөрүп, тарбаңдаган шортумшук, ташбака байкуш кантекен. Бууру жерге жабышкан, баса албаган балчактап, бака байкуш кантекен. Куйругу жок, жалы жок, кулан байкуш кантекен. Боорунда буту жок, жылан байкуш кантекен. Ургун жыйган чөбү жок, эчтемеге эби жок, доңуз байкуш кантекен. Кирээр эшиги жок, корголор тешиги жок, коңуз байкуш кантекен. Өйдө чыкса белимдеп, ылдый түшсө тиземдеп, токтото албай өз боюн, кары байкуш кантекен. Ээси жок багарга, элик байкуш кантекен. Бөрү мунун душман эле, бөкөн байкуш кантекен. Асыр алдейлерге эне жок, асырарга ата жок, жетим байкуш кантекен. Сууда муздап, сөөгү сыздап, көргүлүктү көргөн чыгар, балык байкуш кантекен. Эки колун боорун алып, коркуп, качып жүргөн чыгар, коен байкуш кантекен. Уясын кар баскан чыгар, шору таштай каткан чыгар, чымчык байкуш кантекен. Сабырдын түбү саралтын, саргарган жетер муратка, сабырсыз калат уятка. Ыр саптарында айтылгандай балдар,
ар бир кандай гана учур болбосун сабырдуу болушубуз керек. Токтогул ырчы. Токтогул ырчы эл оозунда аты санжырага айланып, укумдан тукумга уламын алып айтылып келаткан ырчынын жашаган доорун уламыштарга негиздесек, кадимки Аксак Темирдин дооруна тактап айтканда 14-15 кылымдарга туура келет. Ал Кетбука, Асан Кайгы, Толубай сынчылар менен замандаш болгон. Эл оозунда айтылып жүргөн Толубайдай сынчы бол, Токтогулдай ырчы бол деген макал дал ушул Токтогулга тиешелүү. Айтымдарда Токтогул ырчы кээде Толубай сынчынын баласы делсе, кээде бир тууганы деп айтылып жүрөт. Кандай болгон күндө да романдын ырчы уулунан бир топ заман өтүп, баш көргөндү көз көрбөй ызы чуу түшкөн күндөрдү башынан кечирген кыргыз башкан эмес манасын унута баштаган кезде дал ушул Токтогул анын баш аягын жыйнап, бүгүнкүдөй бир бүтүн улуу эпос катары айтып чыккан деген кеп бар. Ал тууралуу Тоголок молдо төмөнкүдөй ырларды айтып эскерип кеткен. Романдын соңунан иш келип оңунан, элден таап нускасын, арбытып айтып нускасын, Токтогул ырчы ырдаган, Толубай сынчы сындаган. Токтогул ырдап турганда калктын баары тыңдаган, көрүп туруп көз менен, жомок кылып сөз менен. Романдын ырчуулуу жомокчунун башчысы, баарын тизген Токтогул бул жомоктун ачкычы деп эскерет. Токтогул ырчы кыргызга ислам дини кучак жая баштаган мезгилде болуп, эшегин эптеп токуйбуз, намазын кантип окуйбуз деп ага караманча каршы чыккандардын биринен болгон экен. Кудайардын тушунда куурап калдык, куургуч баштуу кожону туурап калдык деген саптары хан Кудайардын кабарын келтирип, ал Токтогулду туткундайт да Аксак Темирге жөнөтөт. Аксак Темир ырчыны дарга астырат. Токтогулдун ырчылыгы, манасчылыгы тууралуу эл оозунда маалымат сакталбаган. Болгону ал манас айтканда базардагы аларманы да, сатарманы да баарын унутуп, ошону гана угуп калчу экен деген сөздөр бар. Ошондой эле эл оозунда Токтогул каза болгондо карындашынын кошкон кошогу айтылып калган. Кийинчерээк Токтогулдун өмүрү тууралуу басылмаларда жаңы маалыматтар пайда болду. Бирок ал али тарыхый жактан тактала элек. Токтогул ырчынын ырларын китептен окуйлу. Кубат күчүн соодалап, пул болосуң сак болгун, кудуреттүү элдерге кул болосуң сак болгун. Кетбука деген ырчы жана комузчу жөнүндө эл арасында эген уламалар бар, комуз күүсү да бар. Мисалы Кетбука жөнүндө белгилүү акын жана комузчу Арстанбек Буйлаш уулунун Белотоноевдин, комузчулар Карамолдо менен Шеркул уулу Шекербектин, Атай Огонбаевдин, Тоголок молдонун калтырып кеткен эскерүүлөрүн алсак болот. Тилекке каршы Кетбуканын туулган жана өлгөн жылдары жөнүндө бизде так маалымат жок. Айрым материалдарга караганда Кетбука Чыңгызхандын замандашы болгон. Маселен, Арстанбек черткен абалкы Айхан аттуу табышмактуу күү аткарылардын алдында Чыңгызхандын баласын кулан тепсеп өлтүргөндө Кетбука деген ырчы Чыңгызханга мындайча угузуптур: алтын боолу Акшумкар алтын боосун тытыптыр, айды карап сызыптыр. Күмүш боолу Көкшумкар күмүш боосун тытыптыр, күндү карап сызыптыр. Ал эмне болуучу? Туу түбүндө көк бука күндү карап өкүрөт,
Алчадай өгүз ак эркеч айды карап бакырат. Ал эмне шундугу? Асманда булут сөгүлөт, аяктап мөндүр төгүлөт, көнөктөп мөндүр төгүлөт. Бул эмне шундугу? Чыңгызхандын жообу: алтын боолу ак шуңкар, алтын боосун тутканы, айды карап сызганы, ак кулунун ботон болгону, күмүш боолу көк шуңкар, күмүш боосун тутканы, күндү карап сызганы, бул кулунун ботон болгону. Кулунтук мүйүз көк бука, туу түбүндө көрсө, ал атасы болгону. Алчадай мүйүз ак эркеч айды карап бакырса, ал эмнеси болгону? Асмандан булут сөгүлсө, аяктап мөндүр төгүлсө, көк ала булут сөгүлсө, көнөктөп мөндүр төгүлсө, көзүмдүн жашы болгону, деп Чыңгызхан ачуулана. Кет, кет, кет бука, кебиң жаман ит бука. Сенин айтаар кебиң бул эмес, менин угаар кебим бул эмес. Бука ырчыны капастагы арыстан жолборско таштап берерде, бука ырчынын айтканы: кыздары соккон кыялдай, кылыгы жакшы айганым, келиндер сайган кестедей, кеби жакшы айганым. Элчи менен ырчыга: хан алдында кай өлүм, дегенде Чыңгызхан ачуусунан кайтып, ырчыны өлтүргөн эмес экен, делип чертилген. Мезгил аккан суудай, төгүлгөн кумдай өткөн сайын күнүн өзү да, тарыхы да алымча кошумчаларга дуушар болуп, комузчудан комузчуга өтөт. Алсак Мураталы Ай хан, Карамолдо Ыбырай, Шекербек, Кетбука деген аттарда чертишип, азыркы угуучуларга тартуулашты. Маселен, Шеркул уулу Шекербек Кетбука күбөсүн аткарардын алдында Айган 6 шаардын ханы болуп, Ордосу 3 деген жерде Хан Уйгу деген ордо болуп, тагы 3 болуп аталганда бара-бара Турпан деген атак пайда болот. Бул шаар 3 жерге салынгандыктан 3кө айланып, 3 Турпан аталат. Анын ханы Айган болуп, баласы Токтобой өлүп турат. Бир баласын Токтоор бекен деп ырым кылып, жар таштын бооруна атайлап, үй салдырып ошондо бактырат. Бала 6-7 жашка чыкканда жемиш менен кошо келген кара курт канбаганы чагып өлтүрөт. Калк келген кара курт канбаганы чагып өлтүргөндө чогулуп, Кетбука деген ыр комузчуга, ханга ал кабарды минтип ырдап угузган экен. Туу куйругу бир кучак, тулпар кашты айганым, туурунан бошонуп, шумкар кашты айганым. Алтын такка күмүш мык, дулдул кашты айганым. Алтын туур ордунан, туйгун кашты айганым. Алтын ордо багынан, деңиз толкуп чайкалып, көк бөксөрдү айганым. Терек түптөп жулунуп, жер бөксөрдү айганым. Тоо кулап пас болуп, бел бөксөрдү айганым. Касиеттүү башкача чыбык өчтү айганым. Айгандын жообу: кет, кет, кет бука, кебиң суук ит бука. Карап турган кашымда, көзүң курсун ит бука. Комуз четти ырдаган, тил ырың курсун ит бука. Каражанды кашайткан, чырың курсун ит бука. Атайып келген алдыма, ишиң курсун ит бука. Комуз чертип жууруган, түшүң курсун ит бука деп ырдап да, караандай күү катарында да черткен. Ал эми Карамолдо Кетбука күүсүн эң эле байырдан бери шайырдан шайырга өтүп, колдон колго көчүп чертилип келе жаткан эски күүлөрдүн бир катары эсептейт. Кетбука аталып калышы
Жогоруда кабарды угузгандан кийин Айхан баарын түшүнүп, бука ырчыны кет деп акын угузуучу Кетбука же Кетбука аталып калган. Кетбуканын ырынын мааниси оор кайгыны угузуунун элдик таалим-тарбиялык салты. Аны угузуу жана угуу, түшүнүп кабылдоо маданияты адам өмүрүнүн кымбаттыгы. Бирок ал канчалык кымбат болсо да пенденин түбөлүк кармап турууга мүмкүн эместиги тууралуу ой. Мына ушул ыр кийин да далай ушундай окуяларга сабак болгондугу, ар кандай варианттарда ыр күү тарап кеткендиги эл арасында айтылып калган. Биз бүгүн элибизге белгилүү болгон, аты уламышка айланган айрым инсандар менен тааныштык жана алар жөнүндө жалпы маалымат алдык. Алардын бизге калтырып кеткен айрым ырларынан дагы кыскача окуп түшүнүк алдык. Эгерде балдар ушул инсандарды дайым эстеп, алар жөнүндө маалыматты билген болсоңор, анда балдар азаматсыңар. Бүгүнкү сабак ушуну менен соңуна жетти.